Тынар Курбаналиевке кысым көрсөтүлүп жатабы? Белгилүү кудул Тынар Курбаналиев бийлик тарабынан ага кысым көрсөтүлүп жатканын айтып, социалдык тармактардагы баракчасына билдирүү жазды. Анда кудул: урматтуу достор, биздин саясатчылар туура эмес жумуш жасап жатканын сатира аркылуу элге жеткиргеним туура элеби? Эгерде туура болсо, анда эмнеге мага кысым башталды? Түшүнбөй калдым деген. Бул тууралуу Курбаналиевке байланышканыбызда ал Маданият министрлиги эмнени сүйлөш керек, эмнени сүйлөбөш керектиги боюнча чектөө киргизген токтом чыгарып алыптыр. Ал жакта иштегендерден сурасам, бул тууралуу билбейбиз деп жатышат. Министрлик менен такташып алгандан кийин пикиримди айтпасам, азырынча толук маалымат бере албайм деди. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалымат катчысы Айнура Асанбаева мындай жооп берди. Тынар агайдын сатираларын көрүп жүргөн жарандардан тамашалары чектен ашып кетти. Адамдын жеке кадыр баркын шек келтирип, түндүк түштүк деп бөлгөн тамашаларды коюп жатат. Министрлик көңүл буруп койбойбу деген кайрылуу түшкөн. Ошол маалда кудулдун телефону өчүк болуп калгандыктан байланыша алган эмеспиз. Анан социалдык тармактарда агайдын жазган постун көрүп калдык. Бийлик тараптан Тынар Курбаналиевдин чыгармачылыгына эч кандай кысым көрсөтүлгөн жок. Ал сатираны кандай коерун өзү билет. Негизи өлкөнүн стабилдүүлүгүн бузбаган, адамдардын аброюна шек келтирбеген, жерликке бөлбөгөн сатиралар менен чыкса болду. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Ырчы Асель Кадырбекова имиджин өзгөртөбү? Ырчы блогер Асель Кадырбекова башкача чач жасалгасы менен түшкөн сүрөтүн көрмандарына бөлүштү. Балким жакындап келе жаткан жаз таасир берип жатат. Өзгөрүүлөрдү каалап жатам. Чач өстүрүү борборуна рахмат. Эми менин чачым узун деп билдирди Асель айым. Көрмандары ырчынын жаңы чач жасалгасы үчүн 31 миңден ашык жак деген белгиси басышты. Белгилей кетсек, Асель Кадырбекова ырчы гана эмес, эң популярдуу Instagram жылдыздарынын бири. Жолдошу ырчы Нурлан Насипбек учурда Дария аттуу кызын тарбиялап жатышат. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Нурзат Токтосунова: мен балалы боло албай жүргөндө кээ бир энелер көңүлүмдү ооруткан. Нурзат Токтосунова менен Максат Надырбеков кызы болгондон бери наристесин сүрөттөрү менен да бөлүшпөйт жана ал тууралуу көп маалымат бере беришпейт. Бул тууралуу ал: кызымды көп кеп кылбаганды, сүрөтүн салбаганды энелер туура эле түшүнсө керек. Көзүм катып тапкан кызым эмес, кээде иш чарадан келип, чоң эле мен көз сөздөн суу жыгылам. Анан карагадай кызымды аяйм, коруйм. Дагы бир себеби, мен балалуу боло албай жүргөндө кээ бир энелер көңүлүмдү оорутуп, кандай бактылуумун, балам бар жана башка сөздөрдү айтышчу. Албетте, алар менен катышпай калгам. Себеби жакшылар сенде эмне жок болсо баса белгилебейт да. Силердин араңарда да бала күткөндөр бар билем. Ошондуктан кайра-кайра чыгарганым осолураак болуп калбасын дедим. Андан көрө менин баракчам силерди билимге, аракетке, позитивге, шыктанганга баракча болуп кала берсин, дейт алып баруучу айым. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.